Учурда бука байлап сатуу кирешелүү тармактардын бири. Кандай жашасаң өз эркиң деген заманда замандын талабына ылайык киреше табуунун жолун өздөштүргөн ишкерлер көбөйүүдө. Алардын бири Улар Кокоев. Ал бир тууган иниси менен бука байлап сатууну мындан 4 жыл мурда баштаган. Бул идеянын келип чыгышы баягы жерлерде мен өзүм Бишкекте проектлерде иштечүмүн. Анан азыр болсо ушул иним жерде ата энем менен турат. Анан экөөбүз ошол чечип, эсептеп, ушул бука байлоо ыкмасы үйрөндүк. Анан ошону кылсак болот экен деп эсептеп, ушунун пайдасы жакшы болот экен деп экөөбүз ошол чогулуп иш кылып атканбыз, иним экөөбүз. Фермер 1,5 жаштын тегерегиндеги торпокторду сатып алып, аларды 7 ай байлап эт багытында сатыкка чыгарат. Айылдык ишкердин короосунда азыр 150дөн ашык бука бар. Алар өзгөчө деле асыл тукум жантыктар эмес, кадимки жергиликтүү породадагылар. Багылган букалардын алдыңкысы 800 килограммга чейин салмакта болуп, эң көбү 500-600 килограммга чейин эт берет. Фермер бука багуу бир топ кирешелүүлүгүн айтат. Бул силер көрүп турган букалар бул уже 7 айдан бери бордолуп атышат, 7 айдан бери. Анан буларды биз караколдон 1,5 жаш кезинде алабыз. Элдерден ошо базардан барып сатып алабыз. Айылдаштарыбыз менен уже таанып калышты, ошо өзлөрү кээде звонить этишет. Бизде ушундай бар 1,5 жаштык букаларды алып, андан ары биз дагы 7 ай кармап, байлап, өзүнүн ыкмалары бар. Биз салмагына жараша өзүбүздүн таразабыз бар. Рационун ошого жараша түзөбүз. Мал бордоонун өтө жашыруун сырлары деле жок. Иш жүзүндө технология жөнөкөй. Эң башкысы жем берүү режимин так сактоо зарыл. Туура жем берүүнүн натыйжасында гана малдын бир күндүк салмак кошуусу 1,5 килограммга чейин, түгүл 3 килограммга чейин жетүүсү мүмкүн. Кыска убакыт аралыгында семиртүү үчүн жем чөп бирдей өлчөмдө белгиленген убакытта берилиши керек. Көбүнчөсү ошол эспарцет, арпа, буудай, баягы ичи көппөш үчүн улпак аралаштырып беребиз, кальций берилет, туз берилет. Эч кандай биз дары дармек, мындай химикаттарды колдонбойбуз. Көбүнчөсү ошо биз аракет кылабыз, баягы экологиялык баягы эме таза болсун депчи. Азыр эми ошондой тренд келатат. Элдерде эле баягы экологический тамак жейлик деген эмелери көп, спросторчу. Өндүрүлгөн продукцияны сатууга келгенде ишкерлердин кыйналаары белгилүү. Мындай түйшүк Улар Кокоевдун да башында бар. Эми сатканда байлаганы бул өзүнчө бир проблема, баягы сатып келип буларды жайгаштырып, анан экинчи проблемасы ошол чоңойгондон кийин 7-8 айдан кийин уже сатып баштайбыз. Эми 1-3 жылдан бери туруктуу мындай кардарларыбыз бар, бирок азыраак болуп атат да. Анан баягы эттин баасы кээде көтөрүлөт, кээде түшүп калат. Баягы ошондой рисктери бар да. Анан баягы бул көбүнчөсү сезон башталганда кичине жакшыраак болуп калат. Биз ошо Чолпон Атага, анан Караколго. Бул кирешелүү бизнесин жакындан көргөндөр айылда деле күргүчтөтө мал багып, пайда тапса болот экен деп шыктанып калышкан. Учурда базарда уй этинин 1 килограммы 300 сом турат. Демек бүгүнкү күндө ишкерлик кылам дегендер үчүн эт багытындагы кирешелүү тармактардын бири десек болот. Элмира Эсеналиева, Жоламан Дүйшөнбеков, Таалай Эргешев, Жети Өгүз районунан.